Мен дагы жетим өскөн балам. Мен дагы ошон үчүн ушул жерге кирип кайра талашып атам. Мен ошончо жыл окуп жүргөндө канчалык теңсиздик болгонуну мен өзүм жон терим менен сезгем. А мына сизге окшогон чиновниктер ошол теңсиздикти күчөтүп атат. Мына сиз кайсы токтом экенин билбей отуруп чиновник болуп отурасыз. А бул жакта бечара Марат Молдонович айткандай жетимдерди зыркыратасыңар. Алар кантип окуйт? Мурдакыдай Элнур Арахович айткандай союздун убагы болгондо кымбат баалуу костюмду алып берет болчу. Кымбат баалуу портфелдерди алып берет болчу. Азыр сиз мына ошол тармакты карма жетектеген адам катары токтомду билбей атып, алардын ички дүйнөсүн каяктан билесиз? Алар кантип жараланып атканын каяктан билесиз? Алар кантип билим алат? Ошол жерде эки жерде отурса, бирөөсү заргыраган бир жанагы ремонту бар жерге кирип кетип атса, бирөөсүнүн ата-энеси баласын жүгүрүп чыгып тосуп бетинен өбүп атса, берки балам эмне болуп атканын сезип атасызбы? Мындай сезип атасыңарбы? Мына мен башымдан өткөрүү үчүн зыркырап атам азыр ошол балдардын көз алдымдан элестетип атам. Ошо ата-энелүү, ата-энеси тууган уруу келгенде жүгүрүп чыгып, кубанычын көрүп, берактагы айнектен илеп отурганын элестетип атам. Силер ошол жөнүндө бириң ойлонбойт экенсиң. Бириң. Эгер ойлонгондо буну давно көтөрүп чыгып, ошол жерди ойлонот болчуңар. Бир бала болобу, 10 бала болобу, мамлекетте конституцияда жазылгандан кийин биз аткарууга милдеттүүбүз. Милдеттүүбүз аткарууга. А жерде сан азайып кетти деп, ошо 64 бала эмес, 6 бала болсо дагы алардын көз жашы биз үчүн бийик туруш керек. Алардын келечеги. Биз ошол ата-энесинен Кудайдын ар кандай жанакы жазганына байланыштуу кээ ата-энесинен айрылып калып атат. Биз аларга келечекке шарт түзүп бергендин ордуна жашынан сындырып атабыз. Ал балдардын психологиясын бузуп атабыз. Алар эртең ошентип кордук көрүп чоңойгон баланын психологиясы, мына мен медик катары айтайын, жок дегенде жарым 50% бузулат. Эртең адамда мест пайда болот. Кечирип койгула, эч кимдин баласы, эч ким бир баладан мындай жетим болбосун. Ну бирок болгон жаман экенин ар бир сиздер именно сезишиңиздер керек. Билим берүү тармагы сезишиңиздер керек. Бирок сезим жок экен. Мен жанатан бери берген жоопторуңардан бир да андай сезим жок экен байкадым.